көп сел жүрүүчү болду. Ноокат Баткен бөлүгүн 28-75 чакырымын оңдоого жакында тендер жарыяланат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жапон өкмөтү каржылаган. JICA Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги $50 миллион берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ош Баткен Исфана авто жолун оңдоо иштери менен таанышты. Өкмөт башчы анда оңдоп түзөтүүнү тездетүүнү тапшырды. Гарантиясы менен банктардан акча алсын и киришкенге аракет кылсын. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Табылды Тилаев белгилегендей, Ош Ноокат Баткен авто жолу эл аралык маанидеги жол гана эмес, Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн маанилүү орунда турган транспорттук артерия. Бирге кетсек, кредиттен калган бөлүгү жумшалуучу долбоорду ишке ашыруунун экинчи компоненти катары Бишкек Ош жолунда жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу болуп саналат. Учурда тендердик документтер даярдалууда, долбоор эл аралык стандарттарга ылайык ишке ашырылары маалым болду. 90 күн аябай көп экен. JICA Япония дагы консервативный келет. Азыр эмтен переговорду баштап, надо бир хотя бы 60 күндө бүтсө дагы март, апрель, майда башталып кетет. Проектлердин баары даяр, бүт баары даяр азыр, Бар даяр, бар. Тендер бүтсө эле мобилизация и стройка башталат. Ош Ноокат жолун 45 чакырымын оңдоо үчүн 2017 жылы тендер жарыялап, анда Япониялык JICA уюму утуп чыккан. Алар жолду оңдоо үчүн долбоор даярдап жатканы белгилүү болгон. Ал арада жергиликтүү элдин нааразычылыгы дагы күч. Ат жүрсө аягы сына турган деңгээлге жеткен жолдун абалы социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан шакабага алынып да баштаган. Чуңкурлар убактылуу шагыл менен жабылып, көп узабай кайра мурунку абалына кептелди. Айдоочулар аталган жол унаага кедергисин тийгизип, чыгымга кептегенин айтышат. Бирок эл ташып, тиричилик кылууга аргасыз экенин белгилешет. Баягы ямалар чукур болуп оюлуп калган. Жамабай койду акыркы кезде жамабай койду, топурак менен толтуруп коюп атат да. Бул дүйнө жүзүндөгү жок кылык да. Топурак менен толтуруп коет экен, баягы алды тарткан машиналар топуракты бир күндө эле чыгарып салып атат да. Кайрыле яма оюлуп калып атат. Убактылуу ошондой кылышып атат. Эми биз жогору жакка кайрылат элем мен. Ушу жогору жактагылар көңүл буруп, ушул жолубузду, ушул Ноокат азыр Баткен жазуудан баштап Лейлекке чейин тептегиз да. Ушу Ноокат эле калып калган да. Ушу Ноокаттын жолун оңдоп берсе, бизге дагы жакшы болот эле, элдерге дагы жакшы болот эле. Кызыкайдан Ошко таксовать этебиз да. Такси менен күн көргөндөн кийин кадой эле жасап күнүбүз өтөт. Сал тамак ашкашат кичине. Ошол машинени өзүгө чыптайбыз. Ошо жогору жактагылар кайрылат деп кичине карап койсоңуздар, жолдорду. Шуну жакшы жогорку кеңештин бийликтери, башкалары ушу кичине карап койсо жакшы болот эле шунучу. Өтө көп болду да, чын бул Ноокат жолу эми где-то 45 километрдей калды дешип атат эми. Нар жагы Кызылке жак бүткөн, берки жак бүткөн. Ошо ортолукта аз-маз жер калган да. Ошо ар бир айда эле кадой кыла берип жатадык да. Ар айда кадой кыласың. Бир айга жетсе жетет, болсо кадой жетпейт. Өзү эми Япониянын машиналары чыдап атат биздин жолгочу, Ноокаттын жолунда. Япониянын машиналары чыдап атат. А башка машиналар чыдабай атат, мисалы Nexia, Pexia'лар тезде төгүлүп калат олорчу. Жапаров жол куруу боюнча жергиликтүү компанияларда тажрыйба арттырып, чет өлкөлүк жол куруу компаниясы менен атаандаш болуп, технологияны колдонууну үйрөнүш керектигин белгиледи. Ошого куда калса мына транспорт министрлиги жакшы иштеп, өкмөт Акылбек Жапаров болуп бияка көңүл, президент Садыр Жапаров, Тургожоевич бияка көңүл болуп, куда калса жылыштар болот. Ошону айтып кетейин дедик эле. Куда калса бир аз ынтымак болуп, сабыр кылып турсак, мындай жылыштар боло берет. Мындай маселелер өзүңүздөр билесиздер, канча жылдан бери чечилбей турган эле, турабы? Мына азыр жылыштар баштады. 2-3 айда өзү көрүп каласыздар жыйынтыгын. Куда каласа, Кудай колдосун. Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары Баткен облусун өнүктүрүү боюнча токтом кабыл алышкан. Анда Баткен облусунун тургундарын мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан колдоого алуу. Ал жерде ар кандай окуялар болгонуна карабастан, мамлекеттик кепилдик бере турган компания иштебей жатат. Жарандарды алардын бизнесин милдеттүү камсыздандыруу зарыл. Кийин зыян тарса автоматтык түрдө калыбына келтирүү. Көпчүлүк нерселер эске алынбай калгандыктан жаңжалдын кесепеттерин иликтөөчү өзүнчө комиссия түзүү жана Тажикстан менен чектешкен аймактардагы
чек арачыларга кошумча маяна төлөп берүү жана комиссия түзүлүүсү камтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы эртең Баткен облусунда көчмө жыйын өткөрөт. Баткен облусунун өзгөчө макамы тууралуу мыйзамдын алкагында аткарыла турган иштер талкууланып, тапшырмалар берилет. Алмагүл Эркебай кызы, Гүлшайыр Талантбек кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7 канал.